сахнадан же болбосо тасмалардан көрүп калган атактуулардын мотурайган балдары бойго жетип, көргөн көздү суктандырган улан кызга айланышыптыр. Эгер сизде дагы кимиси кандай болуп өзгөрүлдү экен, жүрөгү бошпу деген суроо жаралган болсо, төмөнкү видео материалга көңүл буруңуз. Ырдаганда от болуп күйүп чанган ырчы Расул Маматкуловду баарыбыз тааныйбыз. Ата жолун жолдоп, келбети, керек болсо чач жасалгасы да атасына куюп койгондой окшош Руслан Маматкулов менен таанышып алыңыздар. Толук аты жөнү Руслан Маматкулов, туулган жери Бишкек шаары, туулган жылы күнү 1994-жыл 5-январь. Хоббиси баскетбол ойноо, учурда Кыргыз драма театрында окуйт. Үй бүлөдө 3 туугандын ортончусу. Чыгармачылыкка кичинекей кезден бери эле кызыкчумун. Септен атамдын жанында жүрчүмүн. Мен 11 жашымда башында сахнага чыккам биринчи жолу. Атамдын ырдагам, от болдум деген ырдагам. Көбүнчө атаңа окшошсуң деп, сен Расулдун баласы белең деп айтышат. Атам аябай жакшы киши, ар дайым баарыбызды колдоп турат. Ар дайым баягы каршы эч кандай андай жок. Ар дайым баягы өзүң оюң менен бөлүшсөң, ар дайым ошого жардам берет. Сулуу бийкечтерге айтарым, эгер Руслан Маматкуловдун жүрөгүн багынткыңыз келсе, анда жайдары мүнөз, сергек жашоону сүйгөн каарманыбыздын табитин эске алып койгонуңуз оң. Тамаша көй, жылдыздуу, кыскасы ушундай. Кичинекей кезинде бир эме болот го баягындай. Кандай деп коет эле, тоок сүйүү деп коет эле. Ошондой нерсе болгон. Албетте чуркап барып, звоногун бастырып, алдына гүл-пүлдөрдү коюп качып кетчи, балдар да жардам берчи. Русландан соң эле сакадай бою сары алтын, ырчы жана куудул Кубик Калыковдун жалгыз уулу Улан жөнүндө кеп козгой турган болсок, толук аты жөнү Улан Калыков, туулган жери Жалал-Абад облусу Кочкор Ата шаары, туулган жылы күнү 1994-жыл 20-сентябрь. Хоббиси музыка, угуу, кино көрүү. Учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде окуйт. Үй бүлөдө 3 туугандын ортончусу. Белгилүү болгум келет. Азыр ошо университетте окуп, пока азырынча 1-2 киного тартылдым. Салам Бишкек деген режиссер Тынчтык Богучевден өзүм агайым бар. Ошондо Малой деген баланын ролун ойногом. Андан кийин Айбек Карымов байкебиздин Байыр бир сизде болом деген да бир кино тартты. Ошо негизи кино жака көп басым жасайм. Киного көп кызыгам. Кубик мырза сахнада элди күлкүгө бөлөп, тамаша көй көрүнгөнү менен үйдө балдарын бир топ эле катуу кармай төңдөнөт. Күлдүрүп эме болуп коет, кээде тамашалап анан. Бирок жумуш учурунда үйдө катуу серьезный, катуу карайт. Ананда келечекке чоң максаттар менен кадам таштап келе жаткан Уланга атасынын аты көп эле учурда жардамга келерин жашырган жок. Ар кандай адамдар болот экен да, мисалы, мынтип бир эжелер менен сүйлөшүп аткандан биринчи көңүл бурбайт. Сен кимсиң дегендей кылыпчы. Кийин уже анан Кубик Калыковдун баласы экенин билгенде уже жакшы сүйлөп эме болуп калышат да. Улан тууралуу сөздү жыйынтыктап жатып, анын мүнөзүн айта кетпесек болбос. Атасы куудул эмеспи? Аны сыңары Уландын да тамаша көйлүк жайы бар. Кокус одоно тамаша айтып алса, капа болгондун ордуна түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Бирок каарманым аябай жоош. Ананда эч кимге жок дей албаарын айтып, кыздарга болгон табитин да кошумчалай кетти. Керкүлөр айта берет, сулуулук эмес, анан ички дүйнөсү депчи. Болбойт да негизи андай. Любой эле кыздын ички дүйнөсүнө карап жүрө бербейсиң да, кичине келбетине да карайт, мисалы. Ал эми Асел Турдалиеванын кызын ырчы эжебиздин клиптеринен эле көрүп калчу элек. Биз билген кичинекей Бегайым азыр 10-класстын окуучусу. Созулган кыз өзү окуган лицейдин президентинин милдетин аткарат. Төмөндө дал ушул сулуу кыздын анкетасы менен таанышып алыңыздар. Толук аты жөнү Бегайым Өмүрканова. Туулган жери Бишкек шаары. Туулган жылы күнү 1998-жыл 24-июль. Хоббиси музыка угуу, бийлөө, китеп окуу. Учурда Кыргыз, Түрк, Айчурок кыздар лицейинде окуйт. Үй бүлөдө жалгыз кыз. Кичинекей кезимде бүттөн кичинекей кыздардай эле болуп, эрчи болом, бийчи болом деп эле ошондой кыялым бар болчу. Бирок чоңоюп келаткан сайын өзүм тилдерге кызыгам. Ошон элчи болгум келет. Кичине ушу канча 7-класстан бери баштап ошон үчүн бияка келдим. Бияка тилдер аябай күчтүү.
Ошо Роза Отунбаевада болуп бир элчиден баштап туруп президент менен бүткөнүм да ошондой каалайм. Бегайымдай энергияга бай, чечкиндүү, эрктүү кыздын эле эмес, Айсел айымдын дагы эркек күйөө баласы болгуңуз келсе, анда сиз каарманыбыздын талаптарын аткарып, Бегайымдын кемчилиги катары айткан унутчаактыгына көз жумушуңуз керек. Өзүм мындай жабык эмесмин. Кишини көргөндө сразу мындай билгим келет да, ким экен. Ошон үчүн мен мындай бирок эми характерим апам деле бүт баары деле катуу дейт. Эме жөн эле мындай дебейм да, өзүмдүн точка зрением бар, өзүм бүт баарын макул дебейм да. Магазиндерде мындай билип калышат да, билбейм каяктан сен Айсел Турдалиевдин кызысың десең да. Макул дейсиң, анан макул анда сага эме 50% же бирден 20-10% скидка кылайын, макул этип калган. Выходнойлордо атам менен албетте көрүшөм, бирок кээ бирде болуп калат, атам гастролдорго кетип калат, Казакстанга. Ошондо бир-эки айлап кетип калат, ошондо көрбөй калам. Бирок мындай шанс болгондо постоянно көрүшүп турабыз. Бияка келет, бирдемке болуп, бир жака киного барабыз, кафелерге пицца жеп барабыз, көп көрүшөмүн. Жогоруда сөз болгон ырчылардын балдарынан айырмаланган бул жигиттин аты Аскат. Ал көптөгөн тасмалардын көркүн ачкан театр жана кино актёру, режиссер Назым Мендибайровдун уулу. Толук аты жөнү Аскат Кенжеголов. Туулган жери Нарын шаары. Туулган жылы күнү 1995 жыл 5-октябрь. Хоббиси футбол жана баскетбол ойноо, музыка угуу. Учурда Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык училищеде окуйт. Үй бүлөдө 3 бир туугандын ортончусу. Нарында атам комуз ойночу, гитарада, үйдө пианинода ойноп калчу. Атам миниси, атам байкеси дагы бүт баары искусство жактан бүт баары ойной берип калат. Мен да ошо барып кичинеден үйрөнүп комузда отуруп, чоң атам ойногондо алдына отуруп карап калган. Ошондон кызыгып пайда болуп баштаган. Футболго качып жүргөндө футболист болом дедим, баскетболист болом дедим, баскетболго качып жүргөндө. Актер болом дедим. Атам тарткан кинолордо түшкөм 1-2 жолу. Эмеде достордо кичинекейинде бир жолу түшүп калгам. Анда жөн эле кызык болчу түшкөнчү. Бир хулиганды аткаргам детдомдун. Атам тартылган Кара Жолтойдо ошо. Атам жаш кезин аткарып калдым анда да. Жаман кыялданам да, атам киносуна түшсөм деп. Атам анткени тарткан кинолор жагат да. Актер байкебиздин уулу Москванын сүйүүсү деген тасмада роль жараткан. Тамашоонун УКГ номер 5 командасынын экс-оюнчусу. Абдан шайыр жигит. Таарынсаңыз карегиңиз менен тең айланып жүрүп эле таарынычыңызды жазып коет. Атам үйдө абдан жоош. Кичинекей кезимде тентек кылсам да акырын гана түшүндүрүп койчу дейт Аскат. Бир жолу мектепте сабакка кирбей койгом 3-4 классымда. Ары ойноп, наклейка ойноп, карточка ойноп, бирдемке сабакка кирбей койгом. Ошондо столовыйда жүрүп, столовыйда эле карточка ойноп атып сабакка кирбей койгом. Ошондон калып калган окшойт экен, мен класс жетекчиси болгон. Эмети ательер чогулушунда атам биринчи жолу келген ошондо. Атам келип отуруп атат. Мен жакшы дейт. Оюнда жакшы. Тиякта чыгып айтат, ушундай сабакка кирбей койгон, мектептин ичинде эле жүргөн деп. Мен үйдө болчумун ошондо. Үйдө отуруп, лаңги деген эме жасап келип ойноп атсам, атам келди. Атам экөөбүз чогуу ойнодук. Бир кез эле атам айтты, азыр ойноп бүтөлү, сүйлөшөлү деди. Акырын күтүп отурдум, эмне кылып коркуп отурдум. Урушкан жок айтты да, жөн оку деди. Апам менен атам көбүс ушундай айтат да. Үйлөнгөнчө сен биздин колубуздасың, биз сага жооп беребиз деп. Ошон үчүн көп урушуп турам. Өйткөнү анча эле көп урушпайт негизичи. Көп урушпайт. 1-2 жолу айтат, көп болсо кат айтып коет. Өспүрүм кыздардын кыялындагы жигит, каш десе каш, бой десе бой, өң десе өң, айтор баралына келсе, далай кызды артынан чуркатып ыйлатчудай. Андыктан эртерээк жүрөгүнө жол тапканга камыныңыз. Бул 4 каарманыбыздын кээси жылдыздуу ата же апа жолун жолдоп белгилүү адам болбосо да кайсы кесипте аркалашпасын. Алар келечекте кыргыз үчүн жан өрөгөн, ата мекенине кызмат кылган кыз жигиттердин катарын толуктай берсин демекчибиз.